Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Париж 2024 боксчу Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты. Боксчу Мунарбек Сейитбек уулу Париждеги Олимпиадада атаандашын Джамал Харвини утуп, жарым финалга чыкты. Булгары мейлечи 1-4 финалда америкалык спортчу менен беттешкен. Буга чейин 57 кг салмакта кубалык Сайдел Обан Орта Родригес Дель Рей менен беттешип жеңген. Харвин уткан Мунарбек Кыргызстанга кеминде коло медаль алып бермекчи. Кыргызстандык спортчунун кийинки атаандашы болгариялык Хавьер Ибанес Диас болот. Жана кезектеги таймаш 8 августта өтөт. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Өлкөдөгү эң жаш облус башчысы Эрмат Жумаев жааматка тааныштырылды. Эрмат Жумаевич Жумаев президенттин Талас облусундагы ыйгар муктуу өкүлү болуп дайындалды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик кызматчылар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Алмаз Аттокуров, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратындагы ыйгар муктуу өкүлдүн биринчи орун басары катышты. Талас районундагы Талантбек Эдилов ыйгар муктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова, облустук түзүмдөрдүн, шаардык мэриянын жана башка мекеме уюмдардын өкүлдөрү да катышкан. 31-июль күнү Дарданов башка ишке өткөндүгү үчүн бошотулуп, 2 август күнү Эрмат Жумаев башка кызматка өткөндүгү үчүн Талас шаарынын мэри кызматынан бошотулуп, президенттин Талас облусундагы муктуу өкүлү болуп дайындалды. Ал азыр 33 жашка дагы толо элек. Мурун Каракол шаарында мэр болуп иштеп, андан соң ротация менен Талас шаарына мэр болуп дайындалган. Мурун ал эң жаш мэр болсо, азыр эң жаш губернатор болуп дайындалды, деди Эдил Байсалов. Эрмат Жумаев 1991-жылы 19 ноябрда Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Каракол айылында туулган. Үй бүлөлүү 5 баланын атасы, жогорку билими бар. 2019-2017 жылдары Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин тоо-кен металлургия факультетинде билим алган. Тоо-кен адистиги боюнча тоо инженери деген квалификациялуу. Кесиптик жолу 2014-төн 2021 жылга чейин токчулук дыйкан чарбасынын төрагасы, 2017 жылдан 2020 жылга чейин Каракол шаардык кеңешинин депутаты, 2018 жылдан 2018 жылдын аягына чейин Ысык Көл мамлекеттик университетинин жетектөөчү адиси, 2019 жылдан 2020 жылдары Каракол шаардык жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын директору, 2020 жылдан 2021 жылдары Каракол шаарынын мэринин милдетин аткаруучу, 2021 жылдан 2023 жылдары Каракол шаарынын мэри, 2023 жылдан 2024 жылга чейин Талас шаарынын мэри болуп иштеген. Учурда президенттин Талас облусундагы ыйгар муктуу өкүлү болуп дайындалды. Орусияда айдоочу 2 кыргызстандыкты сүзүп кетип, алардын бири каза болгону маалымдалды. Орусиянын Ленинград облусунун Всеволожский районунда айдоочу 2 жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Көтөн Кыргызстандын жарандары кырсыктын кесепетинен алардын бири ошол жерден каза болсо, экинчиси ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу Орусиянын Ички иштер министрлигинин Санкт-Петербург жана Ленинград облусу боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирген. Маалыматтарга караганда кырсык 2 августта катталган. Кече саат 21:00 чамасында Санкт-Петербург Запорожье Приозерск унаа жолунда Всеволожск районунда Subaru Forester үлгүсүндөгү унаанын 67 жаштагы айдоочусу рулду башкара албай калган. Өзүнүн айтында эсин жоготкон жана жолдон өтүп бара жаткан 23 жаштагы 2 жигитти сүзүп кеткен деп айтылат Telegram каналда. Андан соң унаа оодарылып, жөө адамдар басуучу жолго чыгып кеткенден кийин күйүп кеткен. Жөө жүргүнчүлөрдүн бири алган жараатынан окуя болгон жерде каза болсо, экинчиси оор абалда медициналык мекемеге жеткирилген. Фонтанка басылмасынын маалыматы боюнча жөө жүргүнчүлөр Кыргыз Республикасынын жарандары коргоо органдары иликтөө иштерин жүргүзүп, окуянын бардык жагдайларын такташууда деп айтылат маалыматта.
Бакыт Төрөбаевдин түйүнө жеткен калыштыбы? Güç organdары Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевдин сары изине түшкөнүнөн кабар алдык. Саясий буйрук бу жагандай. Азырынча толук кандуу маалымат бере албайбыз. Сыягы текшерүүлөр катуу жүрүп, бир тыянакка келүүчү машакаты чечилип калгандай. Чычканга кебек алдырбаган кыракы Бакыт мырза эмнеден жазды экен? Же президенттик шайлоого карата тазалоо буйругуна кабылдыбы? Суроолор көп. Бакыт мырза дымактуу, жакшы иштеп атты эле, келечеги кең болсун, чабылып кетпесе экен деп жазган. Арба Кейжи сайты. Өзгөчө Кырдаал министрлиги көлтөрдө суунун деңгээли көзөмөлдөө экенин билдирди. Чүйдүн Кегетай аймагындагы Көлтөр көлүнүн деңгээли көзөмөлдөө экенин Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 3 августта тараткан маалыматында билдирди. Буга чейин мекемеге көлдүн деңгээли көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат келген, анын ташып кетүүсүнүн алдын алуу үчүн узундугу 135 метрлик сифон суу түтүгү орнотулду. Мындай түтүктөн дагы экинчиси орнотууну пландаштырууда. Адистер климаттын өзгөрүшүнөн улам соңку мезгилде мөңгүлөр тездик менен тынымсыз ээрип жатканын, мындан улам мөңгүлөрдүн астындагы бийик тоолуу көлдөр ташып, сел көп жүрүшү мүмкүн экенин айтышат. Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту буга чейин Тянь-Шань тоолорунда жана Борбор Азиянын ысыгыраак аймактарында абанын табы 1-3 градуска көтөрүлгөнүн азаттыкка билдиришкен. Кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20,000 каражат керектелиптир. Эми бул сума дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөрүндө жетканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Дембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да тугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүн ушул роботуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ушинтип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер тугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга да ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соолукта калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз тугандар. Садыр Жапаров Жозеф Боррелл менен жолукту. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 3 августта Бишкекке иш сапары менен келген Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеф Боррелл менен жолукту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Алар соода, экономикалык, энергетика, транспорт жана суу ресурстары санариптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну сүйлөшүштү. Жапаров Европа биримдиги Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө колдоо көрсөткөн өнөктөштөрдүн бири экенин айтты. Евро биримдиктин башкы дипломаты Жозеф Боррелл президент Садыр Жапаровдун Брюссель сапарында кол коюлган келишим соода, экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө жол ачарын белгиледи. 25-июнда Европа биримдиги менен Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул документ 1999 жылкы Бишкек-Брюссель ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимди алмаштырат. Go-Bus автобустары эми Бишкектен Нарынга каттай баштайт. Үстүбүздөгү жылдын 8 августунан тарта Бишкек-Нарын багыты боюнча Go-Bus автобустары каттай баштайт. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү фондунан кабарлашты. Маалыматтагы адамдар күн сайын аткарылары айтылат. Автобустар Бишкектеги Ибраимов көчөсүнөн эртең менен саат 8-де Нарынды көздөй, ал эми Нарындан Борбор калаага саат 10-до сапар алат. Жол убактысы 4,5 саатты түзөт. Билеттин баасы 500 сом деп билдирди туризмди өнүктүрүү фонду.
Мындан тышкары туристтердин нарын жергесине болгон кызыгуусу жылдан жылга өсүп баратканы кошумчаланган. Алар көбүн эсе Борбор Азиядагы эң чоң бийиктиги 400 метр болгон Шар шаркыратмасын, Таш-Шабат, Соң көл, Чатыр көл жана Гел сууну көрүүгө келишет. Каттамдар тууралуу толук маалыматты GoBus мобилдик тиркемесинен же 0706 88 00 87 номерине билүүгө болот. Жергиликтүү кеңештин шайлоосундагы босого чек 5%га төмөндөтүлдү. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлануунун босого чеги 7-ден 5%га төмөндөтүлдү. Бул боюнча мыйзамга Садыр Жапаров кол койду. Мындай чара саясий партияларга депутаттык мандаттын бөлүнүшү жеткиликтүү болуш үчүн кабыл алынган. Буга чейин жергиликтүү кеңештер административдик аймактык реформанын алкагында таратылары белгилүү болгон. Кыргызстанда күзүндө мөөнөттөн мурда шайлоолор өтөт. Өлкөдө акыркы күндөрү тамактан жапыртууланган 2 учур катталды. Кыргызстанда акыркы күндөрү тамактан жапыртууланган 2 учур катталды. Бул туурасында ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен кабарлашты. Бишкек жана Талас облусунда 13 адам, булардын ичинен 1 бала ресторандан келген тамак аштан ууланган. Алардын 5-өө үйлөнүү тоюнан, 8-и банкеттен келген кешикти жешкен. Ресторандын ээсине 18 000 сом айып пул салынып, бул жайдын иши токтотулган. Экинчи окуя Ош шаарында болуп, 10 адам, анын ичинен 3 бала Бек Султан Чакан базарындагы дүкөндөрдө сатылган таттуу токоштон ууланышкан. Сан эпидемдин маалыматына караганда аталган азык үй шартында даярдалган жана санитардык эрежелер сакталган эмес. Алардын да иши токтотулуп 17 000 сом айып пул салынган. Аталган продукция лабораториялык текшерүүгө жөнөтүлгөн. Ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аштын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова азыркы күн ысык учурда дегеле той аштардан кийин тамак ашты үйгө алып кетүүдөн баш тартуу коопсузураак болоорун эскертти. Адис суу самырдагы 6 гана жылына 270 миллион сомго чукул зыян келтирүүдө. Асыл тукум мал чарба жайыт жана той департаментинин жайыттарды башкаруу жакшыртуу жана пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Нурлан Абатбеков суу самырда 9 райондун малы жайларын айтты. Суу самыр өрөөнүн каптаган 6 гана мал чарбасына олуттуу зыян келтирүүдө. Bir жылдагы көлөмү болжол менен алганда 270 миллион сомго чукул. Бул тууралуу Нурлан Абатбеков Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында фермерлер 1 жылда 1000 гектардан болжолдуу 18 миллион сом киреше алат. Ал эми 6 гана 30 000 гектар жерди каптап калган. Экономикалык жактан алсак, мындай жыйынтык бар. Суу самыр өрөөнүн 9 райондун малы жайылат. Анда 145 000ден ашык кой, эчки, 14,5 000 уй, 12 000ге чукул жылкы чыгат. Ал эми 6 гана жыл өткөн сайын жайыттарды каптап аянты арбып жатат. Суу самыр өрөөнүндө жалпы 472 000 гектар жайыт бар. Спутниктен тартылган маалыматтарга таянсак, 6 гана азыр анын 30 000 гектарга чукул жерин каптаган. Биз 2 000 гектарды 6 ганадан тазаласак экономикалык жактан кандай болоорун эсептеп көрдүк. 2 000 гектар жерге 1600 баш мал жайса болот. Мынча малдан фермерлер 36 миллион сом киреше алат, деди Нурлан Абатбеков. Ошондой эле ал учурда 6 ганаларды тазалоо боюнча бир нече ыкма сыноодон өтүп жатканын, жакшы натыйжа бергени колдонуларын кошумчаланды. Сузак округу 7 адам депутат болуу үчүн арыз берди. 22 сентябрда өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттын мөөнөтүнөн мурда шайлоого номер 13 Сузак бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерликке көрсөтүү, өзүн өзү көрсөтүү тартибинде ниети жөнүндө талапкерлерден арыз келип түшүүдө. Номер 13 Сузак бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 22 августта аяктайт. Кыргыз-Кытай чегарасында бедел көзөмөл өткөрүү пункту ачылат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Өрбаев менен Кытай Эл Республикасынын Синьцзян уйгур автономдуу районунун элдик өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Сун Хунмей Кыргыз-Кытай мамлекеттик чегарасындагы жаңы бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ачылышына даярдык көрүү боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу Минкаптын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун жана Барсхон, Уч Турфан, Ак Суу багыты боюнча жолдун курулушунун оң динамикасын белгилешти. Ошондой эле жолугушуунун алкагында талаптар биргелешип курулуп жаткан инфраструктуралык объекттерди көрүп чыгышкан. Белгилегенче 2023 жылдын май айында президент Садыр Жапаров Кытай Республикасына болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жаңы бедел көзөмөл өткөрүү пунктун ачуу боюнча макулдашууга жетишилген. Бедел көзөмөл өткөрүү пункту жакын арада ачылары пландаштырылууда.
Бишкекте 30 000 доллар алып изин жашырып кеткен жаран кармалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери алдамчылыкка шектелген жаранды кармашты. Бул тууралуу аталган милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат караганда өткөн жылдын 16-июнда ЭК милицияга кайрылган. Ал 2023-жылдын 6-апрелинде баттир сатуу шылтоосу менен 30 000 АКШ долларын ээлеп алып, андан соң байланышпай жашаган жерин жашырып кеткен. Аттуу жаранга карата чара көрүүнү суранган. Аталган фактынын негизинде 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү делип 2000-жылы туулган жаран кармалган. Ал кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.